Бишкек шаарынын жолдору боюнча биз комитетте карап атканбыз да. Анан биз жол боюнча сүйлөшүп атабыз да бул жердечи. Мен ошол жерде эле мэрге айттым. Сизге Бишкек шаарынын жолу, Бишкек шаарынын бүгүнкү түзүлүшү сизге жагабы? Мына мен ошо Манас проспект менен чүйдөн өткөндө эле ошо остановканын астында ошол жерде яма турат. Кантип ушуну мэриянын жанында турат. Кантип ушуну көрбөй эстесе мен жөө келем деп атпайбы. Бул жалган сүйлөп атат да. Кандай бул жалган да, жөн элечи. Жөө дагы жүрсүн. Жөө дагы жүрсүн. Маршрутка менен жүрсүн. Ам бирок эми машина менен келет да, эми ошо мэриянын астында так ушу жанында турган ошо жыртыкты, ошо яманы кантип көрбөйт. Демек, кеченки Тазабек Икрамовдун айтканы бул кайсы бир деңгээлде какшык. Ошондой болду да. Сиз да ошо машина менен бир жүрүп көрүп койбойсузбу депчи. Анан ошо эле жанагы канализациянын же болбосо баягы эмен люктары кадимкидей машина. Башка кошуна мамлекеттерге баралы, борборундагы ушул жердеги кандай бир жаңыдан мындай салынган, кечинде керек болсо светтери күйүп турат, эки жака жолдун бөлүп турганы, же болбосо мен ошондой эле сунуш бердим. Бүгүнкү күнү пробкалар башталды машинада, тыгындар башталды. Ошого оңго солго бурулуп кете тургандарды эч кандай бир светофору жок. Бир мындай оңой бурулуп кете турган маселени ошондо жол эрежесинде карап көрүү боюнча. Да, жолду кандай оңго солго кирип кеткенди карап. 6-акылышта билесиздер, мен да ушу жөө жүрүүчү пешеходныйларга ошо өзүнчө бир светофорду коюу маселесин көтөрүп отуруп, ошону мен Бишкек шаарына мен койдуртуп бердим элем. Мерлерди сындап, айтып, ошондо да көп бир талкуу болгон да. Бул каяктан айтат же мындай андай депчи. Мындайча айтканда, жана жолдордун кесилишине келгенде жөө жүргүнчүгө өзүнчө күйүп турган светофорлор боюнча, жол чырактары боюнча. Дополнительный жанагындай күйө турган светофорлорду машинага өзүнчө дополнительный өзүнүн сетинен солго оңго кайрылгандарга да кошумча. Бирок буну дагы азыр бүгүнкү күнү өзгөртсөк болот да. Ушундай кандай эч кандай бир кошуна мамлекеттерге барсак же болбосо Турцияга барсак, оңго солго бурулгандарды эч кандай светофору жок, гана оңой жол менен кетип калган жолдор толтура. Ал буйруса анда ошол жол коопсуздугун камсыздаган кызматтар, милициянын ошол тармагы да карап чыкса керек. Анан негизи айтып атпайлыбы, жанагындай ушул демилгелериңиз аркылуу эле көбүнчө шакабага айланып кетип атат да. Анан түрдүү сөздөр артыңыздан ээрчип атат. Тазабек Икрамов тире, анан кийин мындай. Негизи ошол сындарга, шакабага кандай карайсыз? Артыңыздан мисалы кайманаттар бир топ эле ээрчилди да. Эми бул бул мындай жабышып кала турган сөз эмес да. Мен буга эч кандай мындай ардана турган эч бир нерсе жок да. Биз эми эл үчүн биз колубуздан келген ишти алып баратабыз. Анан эми отуруп алып жанагындай диванный эксперт деп коебуз, же болбосо бир өзүнүн үй бүлөсүнө бир жакшылык кылбаса, же болбосо кошунасына жакшылык кылбай эле анан бирөөнү сындаганга мындай биринчи айтат элем да, өздөрүн биринчи күзгүдөн көрүп алып, анан бирөөгө сын таксыш керек да андай адамдарча.